урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу кесиптештер, кадырлуу коноктор жана ата-энелер, ошондой эле 9-10 класстын окуучулары. 2023-2024 окуу жылын Кудайым буйруса ийгиликте аяктап, жалпы республикалык дестурлердин жыйынтыгы менен бүгүн эң жогорку бал алган окуучулардын сыйлоо азиминде көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Быйылкы 2023-2024 окуу жылында Кочкор райондук билим берүү бөлүмү жалпы республикалык тест түрлөрүнүн сапатын көтөрүү максатында мектептер менен тыгыз иштешип, мектеп администрациясы, мугалимдер менен тыгыз иштешип, бир топ алгылыктуу иштерди жасаганга аракет кылдык. Жыйынтыгында ар бир мектептин базасында тест түрлөөгө даярдоо максатында бекет кружоктордун баардыгы ачылды. Мындан тышкары сому азыркы учурда билесиздер, жалпы республикалык тест түрлөрүнү өткөрүп жаткан жападан жалгыз уюм болуп атат. Ошолор менен келишип түзүлүп, мугалимдердин квалификациясын жогорулатып, жана ошондой эле окуучулардан бир нече жолу сынактык тесттерди алганга мүмкүнчүлүк болду. Ошондой эле Нарын облусунун өкүлчүлүгүнүн тапшырмасы менен Салымбеков университетинин алдындагы билим берүү жана инновация борбору менен дагы тыгыз байланышып, кызматташып иштедик. Алар менен жылдын башынан баштап мугалимдер үчүн дагы, окуучулар үчүн дагы атайын жалпы республикалык тест түрлөөгө даярдоо боюнча жолугушууларды жана кеп кеңештерди, мындан тышкары окуучулар үчүн бекер сынактык тесттерди өткөрдүк. Андан тышкары билим берүү уюму азыркы учурда билип атасыздар, окутуу борборлору көп, ошолор менен дагы тыгыз байланышып, айрым бир окуучуларыбызды бекер окутуулардан өткөрүүгө жардам кылды. Мындан тышкары билесиздер, Кочкор прогресс фонду бар. Ошол фонд менен дагы биз өзүбүздүн Кочкор районуна чыккан жаш кичинекей иничектер менен 3-4 жылдан бери кызматташып иштеп келе жатабыз дагы. Ушул окуучулардын арасындагы жана китеп окуу, окуучуларды китепке кызыктыруу боюнча андай кароо сынактарды, ошондой эле окуучулардын интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу максатында андай кароо сынактарды өткөрүп келебиз. Мына 2 жыл болду ушу жалпы республикалык тест түрлөөгө дагы бул уюмдун жардамы менен атайын окутуу борборлорун алып келип, ушу Кочкор району деңгээлинде уюштуруп, бир топ болсо дагы алгылыктарды жасап келе жатабыз. Азыр сиздердин назарыңыздарда ушу акыркы 3 жылдагы жалпы республикалык тест түрлөө боюнча анализге көңүлүңүздөрдү бурмакчымын. Жалпы республикалык тест түрлөөдө билесиздер, бир нече критерийлер менен баалоолор жүргүзүлөт. Бул эң биринчиси 110 балдан жогору алган окуучулардын пайыздык көрсөткүчү, жалпы окуучулардын орток баллы, ошондой эле 200 балдан жогорку алган окуучулардын саны жана алтын сертификат болуп эсептелет. Мына таблицада өзүңүздөр көрүп тургандай, 2021-22 окуу жылында ушу 110 балдан жогору алган окуучулардын пайыздык көрсөтүү 44% түзүп атат. Ал эми былтыркы 2022-23 окуу жылында бул көрсөткүч 55,4%га көтөрүлдү. Ал эми быйылкы окуу жылдын жыйынтыгы менен биз 64,6% түзүп, тегелектер менен 63%. Бул да болсо өсүү динамикасын көрүп атасыңар, ар бир жыл сайын 10%дан көтөрүү жагы өсүү динамикасы болуп атат. Ошондой эле орток балл боюнча 2022 жылда маалымат жок болуп калды. Бирок былтыркы окуу жылында билесиздер 117 балга түшкөн. Быйыл болсо биз ошол көрсөткүчтү 127 балга жеткирип атабыз. 200дөн ашкан балдардын саны боюнча 2022 жылы 7 окуучу 200дөн ашык бал алса, былтыркы 2023 жылдын жыйынтыгы менен 2 балабыз 200дөн ашкан бал боюнча быйылкы окуу жылында Кудайыма шүгүр ошол нерсе 13 окуучунун санын өсүрөт. Бул да болсо ушул мектепте иштеп жаткан предметтик мугалимдердин, ага эжелердин эмгеги деп биз билебиз. Ал эми алтын сертификат боюнча билесиздер, 2022 жылы Нинахан Жиндубай атындагы мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү Кыдыров Баястан тастыктаган болчу.
былтыркы окуу жылында Мырзабеков атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү 219 балл болуп, 3 балл гана жетпей калды. Былтыркы көрүнүштү быйыл кайталап Арапаев мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү Чолпонкул районундагы 222 болуп, 3 гана балл жетпей калды. Биз негизи жыйынтыда биздин негизги басым жасай турган булагыбыз бул орточо балл. Албетте 110 балдан өткөн сан көбүрөөк болушу мүмкүн, бирок орточо баллы азыраак болуп калат. Сиздердин алдыңыздарда мен Аракөл орто мектеби менен Акчи орто мектебинин салыштыруусун көрсөтүп турамын. Бул жерде карагандай экөөнү тандап алган себеби быйыл жыйынтыга 4төн окуучу келген экен да. Анан 4 тең кызыгы 110 балдан жогору болгон экен. Бирок орточо балга карасаңыздар, Аракөл орто мектебинде 165 орточо балды түзүп атат. Ошол эле маалда Акчиде болсо 133 балл болуп атат да. Муну менен мен эмнени айткым келип атат? Бул жердеги балдардын да санын карасаңыздар, мисалы Аракөлдө минималдык баа бул 140-тан 149-га чейин экен. Эң аз баасы. Ал эми Акчиде болсо 110-дан 119-га чейин болот. Демек, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, биз негизги басымды 110дон өтпөшүбүз керек. Биз орток баллды көтөрүшүбүз керек. Канчалык биз жогору балл алсак, биздин ошончолук билим сапатыбыз көтөрүлөт. Азыр болсо бул 2023-24 окуу жылдын жыйынтыгы менен орток балл менен алдыга чыккан, катары менен жайгашкан мектептердин тизмеси. Өзүңүздөргө маалым болгондой, эң биринчиде ошол Аракөл орто мектеби, андан кийин Сагынбай Орозбак уулу, андан кийин Кайып Жемеров, андан кийин Азиз Абдыкеримов, анан Жүндүбаева болуп кетип аткан көрүп атасыздар. Биз кийинки окуу жылда ар бир мектеп ушу орток баллды 135ге жеткиргендин үстүндө иштешибиз керек. Урматтуу кесиптештер, мына ушундай жыйынтыкка жалгыз бир кишинин колунан келбейт. Бул жерде ушул мектептерде иштеп жаткан өзгөчө быйылкы 11-класстарга сабак берип аткан предметтик мугалимдердин жана ошондой эле мектеп администрациясынын эмгегин зор деп баалап кетмекчимин. Ошондой эле ушул тышкы факторлордогу абдан таасирин тийгизет экен. Биз ушул кызматка келгенден баштап мүмкүн болушунча ушу демирчилер менен иштегенге аракет кылып келатабыз. Анан ушул окуу жылдын башында өзүбүздүн Кучкордун клубуну патриот жигиттердин бири катары билебиз, Ормон мырзаны. Ормон мырзага кайрылганбыз да биз. Областтык олимпиаданын жыйынтыгы менен бизде абдан жакшы результаттар болгон, 6 окуучубуз республикага чейин барып катышып келди. Мына ошолорго бир аз дагы стимул болсун, мотивация болсун деген бир максат менен кайрылуу жасадык элек. Ормон мырзага терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин сунушту четке какпай, ошол окуучулардын даярдаган окуучуларга, даярдаган мугалимдерине кошо акчалай белектерди берди. Андан тышкары ушу жалпы республикалык тестилөөдө дагы ошондо дагы айтты эле, ким кайсы мектептин окуучусу эң жогорку баллды ала турган болсо, мен ошого унаа берип кылам дедилер. Ошондой эле окуучусуна $1000 жана сабак берген, даярдаган мугалимдерине акчалай белектерди берем деп айтты эле. Мына Кудайымдын буйругу экен, бүгүнкү күндү насип этип, ушунун учурун астында турабыз. Учурдан пайдаланып, Ормон мырзага дагы терең ыраазычылык билдирип, иштерине ийгиликтерди алып кетмекчибиз. Сөзүмдүн акырында бул жерге биз атайын 9 жана 10 класстын окуучуларын чыгардык. Эмне себептен? Анткени ушул күндү көрсүн, кичине болсо дагы мотивация алсын, стимул алсын деген максат менен азыртадан баштап жалпы республикага даярлык көрөт деген ой ишеним менен чыгарып атабыз. Андыктан ушул жерге катышып аткан 9-10 класстын окуучуларына азыртадан кеч эмес, бир жыл жетпей калышы мүмкүн. Ошондуктан азыртадан баштоону мен сунуштайт. Ошондой эле бул жерге жикти себеп берип аткан бул 11-класстын бүтүрүүчүлөргө жыйынтыгын алдыңыздар. Сиздерге мен ак жол каалайм. Алдыга койгон максаттарыбыздар бар, ошол максаттардын баардыгына жетиңиздер. Эң негизгиси өзүңүздөр каалаган, кыялданган жогорку окуу жайына тапшырып, билим алыш керек. Билимдүү болуш керек, адам болуш керек, ыймандуу болуш керек. Анан эң негизгиси патриот инсандардан болуп,
Кыргызстандын келечегине кызмат кылып жүрө беришиңерге биз тилектешпиз. Көңүл бурмаңыздарга рахмат.